экран көрүнүп атабы сиздерге? Ооба. Үнүм жакшы угулуп атат, Ооба. Сураныч сабакка мындай кылдат мамиле кылып отуруңуздар. Суроолор болсо ордунда заматта эле берсеңиздер болот. Анда эмесе мен сабакты баштайм. Биздин экинчи сабагыбыз бул first lesson. Биздин биринчи сабагыбыз HTML тууралуу болгон, Кайталап түшүндүрүп кетем. Бизде индекс файл бар. Бул жакта бул каптал мына ушул атайын бөлүнгөн каптал бул бизде мына биринчи иконканы бассам жабылат. Кайра бассам ачылат. Файлдын иконкасы. Бул жерде биз рабочий стол деп айтып коебуз. Эмне үчүн рабочий стол? Эмнеге дегенде бул жерде бизде файлдар, папкалар, өзүбүзгө керектүү шаймандар, сүрөттөр болушу мүмкүн, видеолор болушу мүмкүн. Жана башка ушундай сыяктуу бизде файлдар болот. Биз аны шаймандар деп айтып койсок болот. Бул рабочий стол. Бул жакта атайын доска берилип атат. Мына караңыздар. Мынтип келгенде көк линия бизди бөлүп турат. Рабочий стол менен досканы ортосун бөлүп турат. Бул жакта эми мынакей ойдодо index HTML файл ачылып турат. Ылдый бизде доска. Ушул доскадан биз эмне кылабыз? Жазабыз. Код жазабыз. Коддор өзүнчө катарлар менен белгиленет. Биринчи катар, экинчи катар, үчүнчү катар, дал ушундай эле 10-чу катарда турат. Мышка курсор 10-чу катарда турат. Enter клавиатурадан Enter кнопкасын бассам, ылдый чөтүнөн көрүп атасыздар, катарлар көбөйүп кете берет. Биринчи катарда эмне жазылып турат? Келиңиздер, азыр айтып өткөнүмдөй, сабакты, кодду түшүнүш керек, аны окуй алыш керек. Ушул кодду окуганды үйрөнүп чыгабыз. Мисалы үчүн, doctype өзүнчө эмне кылат? Суроолор бар да бул жакта. Doctype эмне кылат? Буну өзүнүн кандай милдети бар буну? Анан HTML эмне кылат? Буну өзүнчө кандай милдетти аткарат? Дал ушундай суроолорго жооп берели. Биринчи doctype. Документ деген сөздөн кыскартылган. Type деген бул түр англис тилинде. Анан HTML деген бул HTML файл экенин билдирип тура турган атайын сөз. Кыскартылып айтканда doctype документтин түрү HTML. Билдирүү берип атабыз. Баш сөз. Караңыздар, бул doctype HTML ичине кирбейт да, бул атайын ойдодо бир катарда, анан HTML өзүнчө ылдыйкы катарда турат. Бирок мынтип биз бул жерге бош место калтырганыбыз, орун калтырганыбыз туура эмес. Муну алып коеюн. Мынакей. Андан кийин HTML теги башталып жатат. Биз HTML файлда жазыла турган эмнелерди, мисалы үчүн колдонмолорду, буларды биз тег деп атайбыз. Тег. Мынакей. Тег. Тег деп атайбыз. HTML тег бул главный тег. Башкы тег. Ичинде эки теги бар. Head жана body болушу керек. Body. Head тег бул баш дегенди билдирет. Head бул баш. Body бул дене. Title заголовок, баш сөз деген сөздү билдирет. Анан код, бардык код body тегти ичине кетет. Бул жерде кетет, урматтуу студенттер, коддорубуз ушул body тегтин ичине кетет.
Эми буну результатын көрүш үчүн ылдыйда go live деген бул жерде бир кнопка турат. Бул кнопка бул жактан табылбаса, сиз бул жерге келесиз да. Бул издөө бөлүмүндө live server деген пакет бар. Мынакей. Урматтуу студенттер. Дал ушул пакетти көчүрө алышыңыздар керек өзүңөргө. Бул көчкөндөн кийин автоматтык түрдө ылдыйда карасаңыздар, мына өзү бул жакта видео катарында көргөзүп койгон. Автоматтык түрдө ылдыйна go live деген кнопка чыгып калат. Бул кнопканы бассам, браузерден бизге түз ачып берет. Мынакей бизде hello world деген текст бул жакта page'те турат. My first website деген мынакей бул жерде текст турат. Бул баш сөз ойдо көрүнүп турат мынакей. Бул биздин биринчи веб баракчабыз болуп эсептелет. Эми келиңиздер кошумча тегтер менен бүгүн таанышып чыгабыз. Бул тууралуу сиздерде суроо барбы? Булар тууралуу. Эгер эмне кылыңыздар, микрофонду күйгүзүп берсеңиздер жакшы болот эле. Жок пока. Болду, эмне кылат? Body. Мына суроо болот атпайбы, Бериңиздер, ушул микрофонду күйгүзүп берсеңиздер, мен угам. Чатка жазсаңыздар, угубай көрбөй калышы мүмкүн. Мен суроо жок менде. Калимада суроо жок. Body бул дене деген маанине билдирет. Биз кодду ар бир коддорубузду body'нин ичине жазабыз, Азыр көргөзүп түшүндүрүп кетем. Body эмнени түшүндүрөт. Бул жакка келем, же болбосо мындай Chrome'дон HTML, CSS жана JS деп жазып кое турган болсом, жана картинкага келе турган болсом, урматтуу студенттер. Бизде мындай графиктер менен түшүндүрүлгөн бөлүм бар, Азыр көрөбүз. Бизде бар беле? HTML, JS, мындай дейин, HTML tags дейин. Азыр сүрөттөр бар эле, сүрөттөр менен түшүндүрүлгөн график. Tag name, empty tag, tags head and body деп коеюн. Мындай көрсөк болот, мынакей. Урматтуу студенттер, караңыздар. Бул жерде эмне деп түшүнчө берип атат? Муну көрсөкчү. Human structure. Мына караңыздар, урматтуу студенттер, бул жерде HTML ала турган болсок, мынакей head деп туруп, ошол HTML'ды бүтүн адам сыяктуу алат да, HTML мынакей. Көрүп атасыздар, Анан body. Ушул body жашылда турат. Буну биз мындай терминологияда адамдын денесине окшотулат да. Түшүнөсүздарбы? Дене кысмына. Body болсо баш кысмына окшот. Ортосу main. Мисалы, курсак жактары. Footer, бут жактары деп айтылат. Дал ушундай эле биз нерседе түшүнсөк болот да. Өзүңүздөр билгендей эле, бут
мына жашыл линияның ичине кетип атат бардык коддор. Мынакей. Ал деген эмнени билдирет? Ал деген биз веб баракчадагы бардык маалыматтарды бодинин ичине жазабыз, Жана муну караңыздар, толук түшүнчө берип кетилген. Муну жиберип коеюн. Караңыздар. Буну орус тилине перевод кылып, анан көрсөңүздөр болот экен. Сайтты группага жиберип коем. Балким сиздерге пайдалуу болуп калат. Мен бул жактан окуп түшүндүргүм убакыт кетип калат да, окугум келбей атат. Эми караңыздар, урматтуу студенттер. Биздин атайын баракчалар бар. Суроолор барбы? Суроону көрүп коеюн. Эгер сурооңуздар боло турган болсо, байкап кетейин. Head body footer деп жазып коюң агай. Head body footer. Бул жакка, head body, анан караңыздар, head body footerде head өзүнчө, footer body'нин ичинде кетет. Азыр түшүндүрөм. Бул жакта өзүнчө бир нелер бар, тегтер бар. Булардын бири баш сөздөр үчүн H1. H1ге биз баш сөздү жазсак болот. Мисалы үчүн my first дейли, my first web application деп коеюн. Кыскача жазып койдум. Кимдир кошулуп атабы сабакка? Азыр. Кошулду, караңыздар. Бул жакка my first website деп жаздым. Кичине этип коеюн. Бул баш сөз болуп эсилиптирип атат да. Мына баш сөз менен John чоң болуп чыгып атат. My first web application. Ылдыйда мисалы үчүн H3 кетет. About me, мисалы үчүн. About me. Минтип кое турган болсо, менин жөнүмдө деген. Мына жакты көрүп атасыздар. Андан кичине эле текст келип атат. About me. Баш сөз тема катары кете турган болсо, андан кийин about me бул эмне болуп атат? Сиздер жөнүңүздөрдө маалымат кетип атат. Андан кийин параграф берейин. Бул жакка мисалы үчүн Лорен 30 деп коеюн. Alt Shift F. Амнакей. Бул жакта караңыздар, эмне кетип атат? Текст кетип атат. Бул сайттын аты. Андан кийин ага тема коюлду. Андан кийин дагы эмне кетип атат? Текст кетип атат. Сиздер тураңызда мисалы дагы Лорен мисалы үчүн 20 деп койсом. Мынакей. Буну мисалы өзүнчө эле бир параграфка коеюн дагы. Мынакей. Көрүп атасыздар, бул жакта дагы текст чыкты. Бул тегтер өзүнчө эле атайын ушул параграф бул мындай тексттер үчүн H1 тегтер бул веб баракчага баш сөз койгонго, тема койгонго жана атайын билдирип кете турган тексттерди койгонго биз эмне кылабыз? Колдонобуз. Андан кийин мисалы дагы башка эмне болушу мүмкүн? Келиңиздер. H3 ачайын дагы. Мисалы үчүн about me. Эми my projects, мисалы үчүн projects.
My projects деп тұрып дағы бұл жақта не кетіп отады? Башқа бөлім кетіп отады да. Түсінген жоқпын. Ал сол lorem ipsum деген бізде атайын тексттер бар. Бұларды ешқандай мани түсіндірілмейді. Бұл ошол текст, түсініксіз бір текст, просто практикада қолдана тұрған текст. Lorem деп жазып тұрып, қанша сөздігін жазсаңыздар, мисалы үшін, ылдый lorem қанша сөз керек маға? Мисалы үшін 10. Enter бассам 10 сөз береді. Мисалы үшін бұлар ешқандай бір манини түсіндірмейді бізге. Lorem ipsum, текст. My projects деген жерде ылдырақ түсемдағы. Эми проекттеримди мисалы көрүшүм мүмкүн. Кандай проекттер бар? Жана аны кантип чыгарам? Мисалы image деген бизде тег бар. Image бул сүрөттөр үчүн. Сүрөттөр үчүн. Бул жерде кошумча бир маалымат берип кетейин. Attribute деген түшүнүк бар. Attribute деген түшүнүк эмнени билдирет? Мына image ичинде эки атрибуту бар. src жана alt деген атрибуттар турат. Бул жакка келинди. Мынтип белгилесем, караңыздар. Бизге берет the image URL. This attribute is mandatory for the image element on browsers supporting scripts, Screst src is rated like a candidate image with a pixel density descriptor 1 pixel 1x unless an image with this pixel density descriptor is already defined in Screst or unless Screst continues W descriptors. Буну кантип түшүнсөк болот? Бул жакта англис тили окуганды окуй эле түшүндүрсөм болойн, мындай кылайын. src деген атайын имиджге байланыштуу тийишелүү атрибут. Атрибут бул тег тууралуу маалымат, кошумча маалымат берет. Ушул бизде image тег боло турган болсо, src жана alt ушул image тегти кошумчалап, толуктап келет. Дагы бул жерде бир сонун кызыктуу нерсе бар. Image-тин жабуучу теги жок. Мисалы үчүн мынтип image деп жаба албайбыз. Көрүп атасыздар, мынтип жапса болбойт. Уже ката болуп кетип атат. Image өзүн өзү жапкан тег. Арта кайтырайын. HTML body, мисалы мына өчүрүп салам. Image өзүн жапкан тег. Бул деген эмнени түшүндүрөт десеңиздер, буну ачуучу теги бар, бирок жабуучусу жок. Бизге тегтер экиге бөлүнөт, өзүн өзү жапкан тегтер жана жабуучусу бар тегтер. Кошо келген тегтер. Image дал өзүн өзү жапкан тег болуп эсептелет. Эми src-ни ичине биз сүрөткө put коюшубуз керек. Эгер сүрөт ссылкалуу боло турган болсо, ушул ссылканы беришибиз керек. Же бул жакта папкабызда сүрөт даяр боло турган болсо, ушуну жолун көргөзүбүз керек. Келиңиздер, мен бул жактан бир сүрөт алам. Image. Мисалы деген game. Game проект болот атат бизде, Game проект болгон үчүн сиздерде бир game проект бар. Дал ушул game проектти мисалы үчүн ал жакка проекттерди ичине кошуш керек. Биз аны кантип табабыз, кантип кошобуз? Бул жактан бир сүрөт алышыбыз керек. Келиңиздер, муну алайын. Бул жакта мышканы үстүнө басып туруп, сүрөт үстүнө мышканы алып келип туруп, мышканы оң жагын бассаңыздар, курсорду алып келип туруп. Анан бул жакта copy деген бар. Copy link address деген мынакей. Алдым. Анан бул жакка койдум. HTML, анан alt. Келди бул жакта.
мынакей. Коюлду. Бул жакта предтерден ката берип атат. Анан alt'ка эмне жазышым керек? Alt'ка ылдый түшүрүп коем. Мынакей. Alt'ка урматтуу студенттер, ушул сүрөттүн атын жазып коюшум керек. Мисалы, game project деп текст түрүндө маалымат берип кеттим альттын ичине. Бул жакта сүрөттүн неси кетип атат, ссылкасы кетип атат. Эми проектимди көрүп чыгышым керек. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жакта ката кетип атат. Эмнеге дегенде сүрөттүн ссылкасынан ката кетип атат. Менин оюмча сүрөттү ссылкасында не бар да? Азыр мынтип жапсамчы. Тырмакчаларды дагы тура коюшубуз керек да. Тырмакчалар эки эмнели болот? Эки тырмакча жана бир тырмакчалуу эмне болот да. Аз көрейин, бул жактан open copy link address, copy image адрес болуш керек менин оюмча. Link адрес алып коюптум да. Мынакей эми көрөм, эми оңдойм. Караңыздар, бул жакта караңыздар. Каша бул жерде эмне болуп атат? Тырмакча, эки тырмакча жана бир тырмакча болот да. Эки тырмакчаны коем да, ссылканы коюп коем. F кылдым. Мынакей сүрөт чыкты, көрүп атасыздар, Мой project. Сүрөтүбүз чыгып турат. Предтерден ката берип атат. Эмнеге? Форматты HTML жабык эмес дейт. HTML-дан 29-дан hide деп ойдуду. Караңыздар, image болуп калыпты бул. HTML болуш керек. Мынакей. Эми кодду тартиптеп коем. Мынакей болду. Оңдолду. Эми урматтуу студенттер, келиңиздер көрөлү. Минус артка кылам. Бул жерде мына биздин проектибиз Мой projects деген жерге бир проектти коюп кеттим. Эми ушул жерден сүрөткө сразу эле биз эмне берсек болот? Width, узундук жана бийиктик берсек болот. 200 height дагы 200 деп коем, мисалы үчүн бул жерге. Мынакей. Кичирээк абалда болду. 250 кылып коеюн муну. Жок, 150. Мынакей, урматтуу студенттер. About me. Мисалы, ушул проекттин эси тууралуу маалымат кетип атат. Ал проекттин мисалы, веб-сайттын эсинин проекттер тууралуу маалыматтар кетип атат. Кийинки этап бизде ким кошулду, ким чыкты? Image деп жазасыз. Telegram агайдын каналында фронтенд курс деген группаны иштеди. Ошол жакта. Эми кийинки этап бизде, мисалы, кнопка коюп коюн акырына. Мисалы, button. Button деген кнопкабыз бар бизде, command plus. Бул жакка join деп коем, мисалы, join. Кошулуу деген. Бул жерде мына өзүңүздөр көргөндөй эле кнопка пайда болду. Кнопканы койдум. Эми урматтуу студенттер, бул жакта мына body'нин ичинде жана head кетип атат. Head жана body. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул бардык элементтерибиз body'нин ичине кетип атат. Эми буларды биз бир колонкалашыбыз керек. Группировкалашыбыз керек. Группа кылышыбыз керек. Мисалы үчүн About me менен no text өзүнчө бир группа. My projects менен бул проекттин неси өзүнчө бир группа болуш керек. Мисалы үчүн мектепте класстар болот. 11 А класс, 11 Б класс группалап коюлган да. Бизде дагы элементтерди группалашыбыз керек. Ага бизге div деген элемент жардамга келет. Мисалы үчүн H3-тү жана параграфты бир div алам. Div бул группировка.
Мынакей. Diff'tin içinde H3 бар жана параграф бар. No параграфта ушунун ичине кирет да. Эки параграфтага. Мындай жана H3 менен кийинки имажды мен бир группировкага алышым керек. Diff. Мынакей. Ошондо көрөбүз, мынакей бизде кнопкабыз бул жакта турат. My projects өзүнчө бир группировкада, about me өзүнчө бир группировкада. Буну бул жактан көрө албайбыз. Бирок биз кодубузду группировка кылып атабыз. Эми урматтуу студенттер, бизде эмнелер бар? Эмнени түшүндүрөйүн дедим эле. Унутуп калдым. Группировкага алдык. Ой, унутуп калдым, бир нерсе айтайын дедим эле. Макул. Элементтерибизди өзүнчө эле бир группировкага салып, мынакей тактап койдук. Бул группировка бизде, мисалы, ушундай группировкалар көп болушу мүмкүн. Мисалы үчүн about me. Бул жакта дагы башка нерсе болушу мүмкүн. My projects contact деп коеюн, мисалы үчүн. Же болбосо services деп коеюн, мисалы үчүн сервистер болушу мүмкүн. Services деп коеюн. Сервистеринде дагы өзүнчө эле маалыматтар кетиши мүмкүн. Группировка кылганда дагы бир көргөзүңүзчү. Мисалы, бул жакта группировка мен дагы көргөзсөм болот. Ылдыйраак түшөйүн. Бир diff ачам. Мынакей элементтерди группировка кылганда diff ачам. Diff'ти ичине кирем. Diff'ти ичине кетет. Ушул diff'ти ичине мен группировка кылып, мисалы үчүн бир канча элементти сактасам болот. Группировка кылсам болот. H3 параграф жана button болушу мүмкүн. H3-түн ичинде, мисалы үчүн, эмне болушу мүмкүн? Our program болушу мүмкүн. Жана бул жакта дагы текст болушу мүмкүн. Лорем, мисалы 40. Button ичинде see more деген кнопка болушу мүмкүн. Мынакей көрүп атасыздарбы? Our program деген жерде дагы бизде эмне кетип атат? Бир группировка болду. Бул өзүнчө бир группировка. Бул өзүнчө бар. Көрүп атасыздар? Бул өзүнчө кетет. Бардык нерсе бизде аралашып кетпеш керек да. Биринчи элемент менен экинчи элемент же биринчи section менен кийинки section бизде аралашпаш керек. Өзүнчө баары бир группа болуп турушу керек. Дал ушундай эле нерсе. Эми келиңиздер бир жакшы бир нерсе кылайлы. Учурда азыр жазып баштайбыз. Бүгүн эле жазып баштайбыз. Учурда кимде ноутбук бар? Ушул адамга азыр кыскача ушул адам менен, ушул студент менен биз практика кылабыз. Кимде эмне бар? Калима да бар экен, менде бар, Фатима да бар экен. Калима биринчи жазды да, Калима менен кетебиз. Караңыз, Калима ылдыйда. Микрофонду күйгүзүңүз, Калима. Койгом. Ылдыйда ойдо караган кнопка бар. Көрүп атасызбы? Стрелка. Мына жакта меникини карасаңыз, мынакей. Ноутбугумду алып алайын. Ноутбук менен кирейин азыр, аны демонстрация кылайын. Билесиз да демонстрация кылганды? Ооба. Демонстрация кылсын. Бул жакта студенттер менен практика кылганда калгандарга түшүнүктүү болот. Ушуга мен өзүм эле жазып кете бербейин. Бир эле студент менен кыскача практика кылайлы. Кийинки этапка өтөлү. Бизде сабак эки этап менен турат. Биринчи бул жактан өзүм жазып көргөзүп берем. Кийин FreeCodeCamp'тен
ал жақтан тапшырма иштейбиз. Азыр мисал үчүн кирдиңизби? Мен кошуп коем кирсе. Азыр коддун жазылуу тартиптери сиздерге түшүнүктүү болот атабы, эгер ким биринчи баштап жаткан болсо жана биринчи окуп жаткан болсо. Окугандарга бул албетте түшүнүктүү болот өзүнчө эле. Түшүнүктүү болуп атат. Түшүнүктүү болуп атат. Мындай да, бирден концентрацияны бир жерге коюп, окуп келип атасыздар. Мен түшүндүрүп кетип атам кодду. Бир жерге келгенде, жазып келгенде бирден туман болуп кетет бар жери, түшүнүксүз болуп калат. Ушул жерде эле заматта эле токтотуш керек. Агай, бир суроо бар. Кандай суроо? Мына жерде жазып келип аттым эле, бирок мына жерин түшүнбөй калдым. Бул эмнени түшүндүрөт? Кыскача кененирээк түшүндүрүп кетиңиз деген сунуш менен, Вот ушинтип айтсаңыздар, дагы ушул туман болуп кеткен жер жарышып толук алып кетесиздер да. Эгер тарынып, уялчак болуп отурсаңыздар, ушул бойдон калып каласыздар. Калима шак эле жаздыңыз го, Окугансызбы мурда? Ооба, мен HTML менен CSS'ди окуган болчумун. HTML менен CSS'ди. Канча өз алдынча окуп келип атасызбы же курста окуп атасызбы? Курста окуган болчумун. Азыр окубайсыз? Азыр деле окуп атам, бирок JavaScript'ти ичине түшүнбөй атам да. Убакыт керек окшойт. Ооба, башында албетте башында убакыт болот. Мындай кылайлы. Ал бул жакта жазбагандар барбы? Калима сиз билет экенсиз да? Сиз билет экенсиз. Биринчи жазбагандар, эми жазып баштагандар барбы? Ушулар айтыңыздар чатка. Азыр Калима минтип кылыңыз десем, өзү эле билип кылып коет. Мен билбеген адамга көргөзүп берейин дедим эле, Калима. Кимде, мисалы, Фатима сизде, же болбосо Алсу сизде, ким калгандарда? Же барыңыздар окугансыздарбы? Мен бул жака эксперттерге эле окутуп атпаймынбы? Баарыңыздар. Мен суроом бар болчу, ошону сизден сурасам болобу? Ооба. Демонстрация кылайын, Ооба. Караңыздар, бул жакта көп эле окуган окшойт да. Мисалы, окубагандар болсо айтсаңыздар жакшы болот эле. Мисалы, мен ондай проект жазып атам да. Могу ортого келет болчу да, өзү ортодо эле турган болчу, азыр кайра бузуп алдым да. Мен экранды 25 или 50% кылганда, могу сүрөт бул жака кетип калып атты да. Оң жакачы. Контейнер жок ушул жерде. Контейнер койгом да, бирок болбой атканда. Контейнер койсоңуз, HTML'ден мындай кылып контейнер койгом да. Мындай кылыпчы. Бул жагына да койдум. Ушул сүрөтүнө да койдум да. Бирок CSS'ден да койгон болчумун биринчисиндечи. Анда жашынака иштеп аткан, бирок экранды жылдыртканда жылып кетип атат да. Баардыгы ортого турбайчы. Ошон үчүн HTML'га койдум сүрөттүчү. Эми нояктагы солдун ичиндеги тексттерди койсом, position absolute берип көрдүм да, бирок ушундай болуп туруп калып атат да, баардыгы мындай. Оңдош керек болчу. Буну мага эмнеден жазыңыз? Телеграмдан өзүмө. Бул жактан убакытты кетирбейли.
мага өзүмө группама жеке немеге жазып койсоңуз анан карап чыгабыз. Мен окуган эмесмин, бирок ноутбугум жок эле. Мен жаңы келдим. Алсу эмне барбы? Алсу сизде ноутбук бар, Микрофонду күйгүзүп эле сүйлөңүзчү, эгер мүмкүн болсо. Караңыз, анда могу жакта бир-эки кичине түшүндүрүп кетейин, жаздырып кетейин, анан кийин фейк өткөнгө өтүп кете беребиз. Эми бул жакта урматтуу студенттер, окугандар болсо дагы мындай тажап кетпей отурасыздар да. Нөлдөн окутуп келип атам баарына. Калима мага жазсын, колдон келишинче жардам берем. Могу жакта билгендер бар экен, билгендер жардам бериңиздер. Анда өтүп кете берейинби? Ким азыр айтыңыздар, бул жакта ким доскадан көргөзүп берем, эгер демонстрация кылса. Кимде мүмкүнчүлүк бар? Саламатчылык. Мен дагы жаңы кирип атам, бирок азыр ноутбугум жок эле. Башынан баштап үйрөнөйүн деп. Башынан баштагандар болсо жакшы болот. Же өзүңүз кайра көрсөтүп берсеңиз. Бул жактан мен баарын көргөзүп чыктым. Видео сабак жазылып атат. Нөлдөн көргөзүп бердим. Эгер бир студент болсо, ал башынан үйрөнүп аткан болсо, мен азыр бүт настройкасын бул жактан көрүп берет элем да. Ушунда кийин видеону калан кийин көргөндөр үчүн дагы ал пайда болуп калат. Эмнеге дегенде, кийин нөлдөн баштап аткандар да бар да. Менде көп нерсе даяр турат. Ушуга эмне кылабыз? Нөлдөн көргөзүп беребиз азыр. Алсу болот, караңыз. Мындай кылабыз азыр. Бирок сиз сүйлөшүңүз керек болуп калат да, мен айтып турсам. Ушуга бир 10 мүнөткө сүйлөй алсаңыз жакшы болот эле, микрофонуңузду күйгүзүп. Мен сүйлөп берип турам, агай. Болду. Озвучка кылып коёт да. Да. Сонунан да. Болду. Андай мындай кылабыз, Айсулу, Алсу. Но кнопка турат өйдө караган. Ылдыйды көрүп атасызбы? Ноутбук менен кирдиңизби? Өйдө караган кнопканы басканыңызда бул жактан поделиться все экран деген чыгат. Все экранды баскандан кийин ылдыйда экран чыгат. Экран басып туруп поделиться дегенди бассаңыз, поделиться болот да, экраныңыз көрүнөт мага. Ушуну кылып бере аласызбы? Кыла аласызбы? Демонстрация кылганды үйрөнүп алышыңыздар керек да. Агай, мен ачайынбы? Макмал, сизде барбы ноутбук? Ооба. Келиңиз, сиз менен эле кылайлычы. Мына жакта ылдыйда, караңыз, ылдыйда. Азыр бир аз агай күтүп турасыз, мен жандырып алайын. Жандырыңыз. Урматтуу студенттер, бул жакта караңыздар, баарыбыздын убактыбыз маанилүү да, өтө маанилүү. Ушуга кимде мүмкүн болсо ноутбук менен катышыңыздар. Анан ушул жерде үйрөнө алыңыздар. Силерге шарт бар да. Ким доскага чыгып, мен айтып турганды үйрөнүп алса, анан жакшы эле түшүнүп калат. Ушуга даяр турсаңыздар, мен түшүндүрүп кетем. Болбосо мен өтүп кете берем кийинки темаларга. Бирок силерге жарыгыраак, кененирээк түшүндүрөйүн деп атам да. Дагы бир кичине суроо берейин. Ким каяктан катышып атат? Кайсыл региондо азыр айтайын мындай сезилерлүү даражада өнүгүп атат? Мисалы, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык көл, башка жактарда. Жалал Абадтан мен агай. Жалал Абадтан. Токтогул. Мен Баткенден. Баткенден. Ушул Баткен элине бир аябай мындай таң калам да, өтө кыйын эл болот экен да. Мен Токтогулдан, Ысык көлдөн,
мындай азыр ушул региондордо эмне болуп атабы? Оштон мындай сезилерлүү даражада мектептерде болушу мүмкүн, шаарларда болушу мүмкүн. Мындай басым деген ушул IT тармактарына, заманбап кесиптерге Оштон нарындан бул региондордон келишип атат го. Сон. И шах эле болду го. Мына ким демонстрация кылды азыр? Макмал Алсуу жасады. Алсуу жасады. Сон. Алсуу Mac колдонот экен, Сон. Ноутбукту дагы Шайман катары көрүңүздөр. Ноутбукту дагы эгер кимде шарт болсо жакшы ноутбук алыңыздар. Анан жакшы колдонасыздар. Микрофонду күйгүзүп алыңыз. Микрофон ылдыйда микрофон турат. Басыңыз. Бассаңыз эмне деп чыгып атат? Бастыңыз. Разрешение берип коюш керек да микрофонго. Use микрофон, разрешение. При нахождении в сайт. Бул. Эмне кылабыз? Эми башынан бир көрөлү. Башынан, О кызылды басыңыз. Кызылды басыңыз. Буну өчүрүп туруңуз, өчүрүңүз. Don't save кылыңыз, don't save. Сон. Экранды Google Meet'ти чоңойтуп алыңыз. Эми караңыз. Рабочий столго кайтыңыз. Жок, минтип кайтасыз. Эми үйрөтөм сизге, караңыз. Рабочий столго пальцаңызды мына жакта тачпадка пальцаңызды минтип эле тартсаңыз, рабочий столго чыгасыз. Баарын чоңойтуп алыңыз. Чоңойтуңуз баарын. Жашылды басып туруп чоңойтуңуз. Басыңыз. Эми уч пальца менен минтсеңиз, өйдө көтөрсөңүз көтөрүлөт, өйдөгө минтип көтөрсөңүз көтөрүлөт Mac'та. Муну тачпад турат го, минтип басып иштеген тачпадта минтип эле көтөрсөңүз өйдө көтөрүлөт. Тачпад, ылдыйда тачпад турат, Тачпад ноутбукта мындай 4 бурчтук эмне болот го, ошону тачпад дейт. Минтип эле көтөрсөңүз, өйдө көтөрүлөт. Экрандар баары. Же болбосо уч пальца менен мындайынан тартсаңыз, капталга эле, оң жакка. Макул. Ушундай эле үйрөнүп кетесиз анан. Дагы бир башынан көргөзүп бериңиз, бир папка ачыңыз бизге. Ага бир ат коюңуз. Азыр. Эчтеме. Эми ушул папканы VS Code'дон ачып бериңиз. VS Code'го барсаңыз. Болду. HTML турасыз. Чоңойтуп алыңыз эми. Welcome деген акнаны өчүрүп эмне кылып койсоңуз, жаап койсоңуз болот. Азыр кой туруңуз, бир түшүндүрүп кетейин. Mac'та ушинтип минтип папканы кармап алып келип туруп VS Code'ду үстүнө таштасаңыздар, нар жактан өзү эле ачылып калат. Бирок VS Code ачкандан кийин кантип папка ачам деп ойлошуңуздар мүмкүн да. Ушуну түшүндүрүп кетейин. Мышкаңызды өйдө көтөрсөңүз, курсорду, файл деген бөлүм бар. Мынакей. Открыть папку деген жери болот да. Бул жерде англис тилинин open folder деп турат. Open folder деп турат. Көрүп атасызбы? Open folder. Ушуну бассаңыздар, бул жакта рабочий столдогу папкалар ачылат. Ушул жактан өзүңүздөр ачкан папканы мынакей открыть кылып ачып алсаңыздар болот. Открыть. Мынакей, көрүп атасыздар, дал ушундай. Эми ушул рабочий столго биз бир файл ачабыз. Файлды кантип ачабыз, ушуну көргөзүп берсеңиз.
Жоқ, ушул HTML-ды алдында турат. Караңыз, HTML-ды маңдайында файлды иконкасы турат, Мына ушуну басыңыз. Басқандан кейін файлға ат қойып, анан HTML форматында болуш керек. Форматын тура жазыңыз. HTML Enter. Enter басқандан кейін, урматтуу студенттер, бул жакта окнада өзү ачылып калат, бул жакта. Мынакей. Эми биринчи биз эмне жазышыбыз керек? Ушуларды көргөзүп бериңиз. Doctype жазылат, Doctype HTML. Булар азыр мындай чыгып, анан Doctype болуп калганы VS Code өзүндө бар. Түшүнөсүздарбы? VS Code өзүндө бар. Эми кийинки нени жазыңыз. HTML. HTML'dın içinde iki tek болот, head менен body, Aha. Караңыз, body'ni siz head'in içine açıp koydunuz. Экөө бөлөк болуп жазылат, Бул жакка каалаган бир текстти жазсаңыз болот. Title бул head içine жазылышы керек. Буну head içine алып коюңуз. Жок, body калсын. Head içine жазыңыз, буну. Title, Дал ушундай, сону. Эми body'nin içine, мисалы, H1, мен жазгандай эле жазыңыз, мисалы H1 My Web Application деп жазыңыз. Web жазып коюңуз, app'ты ордуна web жазып коюңуз. Эми жакшы, H3'tүн ичинде мисалы about me деп жазыңыз. Анан ылдыйда параграф кетет. Параграфты ичине lorem ipsum'ду жазып коебуз, ылдый чөз, параграф, enter. Параграфты ичине кирип алыңыз, lorem мисалы 40 текст жазыңыз, болду. Эми буну браузерден ачып көрсөтүп бериңиз. Мынакей, ачылды. Сон. Мынакей биздин веб баракчабыз ачылып турат. Өтө сон. Алсу, сизде суроо барбы? Менде суроо жок. Суроо жок, Өтө сон, чоң рахмат. Эми калгандарга дагы бул эмне болуп калды?
билим болуп калды. Көргөндө кыйналышпайт. Эми кийинки этапка өтөбүз. Азыр агай Бишкекте эле актуалдуу болуп жатат. Башка жакты эми үйрөнүп келе жатат. Өтө соң. Сертификат кантип алсак болот? FS боюнча. Бул FS эмне бул? Келиңиздер, кийинки этап бизде бул FreeCodeCamp, FreeCodeCamp JavaScript'e gireriz. FreeCodeCamp. Киргениңиздерде бул жакта өзүбүздүн профилибиз бар бизде. Биз ачып даярдап койгонбуз. Артка кайтам дагы, get start кылам. Бизде биринчи проект эмне болгон, курс HTML курсу болгон. Мынакей, ушул курсту башташыбыз керек биз. Бул курста биз мына биринчи say hello to HTML elements. Караңыздар. Келиңиздер, ушул жактан баштайлы. Responsive design challenge. Challenge болуп аткан экен бул жакта. Буну да өзүбүзчө кылсак болот экен. Challenge'ды баштайлыбы же бул жакта келиңиздер, ушул курсту окуйлу. Мага ушул курс жагып калды. Биринчи бизде бул жакта түшүнчө берип атат да. Айтып атат: Welcome to FreeCodeCamp's HTML Coding Challenge дейт. HTML Coding Challenge'ды кылабыз азыр. Бул жакта могу жерге код жазабыз. Бул жакта экран 3кө бөлүнүп турат. Сол жакта түшүндүрмө, ортодо код жазылат. Бул жактан биз результат көрөбүз. First, you'll start by building a simple web page using HTML. You can add the code in your code editor, which is embedded into this web page. Do you see the code in your code editor that says h1 hello? Bizde bunda turadi, buna jaqda. That's an HTML element. Most HTML elements have an opening tag and closing tag. Opening tags look like this deydi. Көп элементтер дейт. Бул жакта көргөнүң сен HTML element дейт. Бирок HTML elementте ачуучу тег болот. Бул мындай абалда көрүнөт дейт. Анан closing tag look like this дейт. Closing tag дал ушундай абалда көрүнөт, бирок алдында слэш белгиси бар. The only difference between opening and closing tags is the forward slash after the opening bracket of a closing tag дейт. Бул жерде бир гана неси бар дейт. Разница бар дейт. Бул ушул элементтин алдындагы bracket болуп эсептелет дейт. Bracket бул no slash айтып. Each challenge has tests you can run at any time by clicking the run tests button. When you pass all tests, you'll be promoted to submit your solution and go to the next coding challenge. To pass the test on this challenge, change your h1 elements text to say hello world deydi. Бул жакта hello elementти дейт. Эгер бул биз азыр биринчи challenge'ды тапшырышыбыз үчүн дейт. Hello element, hello'ну hello world көзгөртөйт. Hello world. Анан тапшырыш үчүн дейт. Run the test дегенди бас дейт. Мына биз биринчи эмнени тапшырдык. Кийинки этапка өттүк. Бул жакта дагы түшүнчө берип атат, түшүндүрүп берип атат да. Караңыздар, эмне деп атат бул жакта? Мынтип белгилесеңиздер, биз өткөндө көргөзүп бердим. Мына жакта бизде Winbox деген эмне бар? Пакет бар. Ушуну көчүрүп алсаңыздар, орус тилине перевод кылып берет. Айтып жатат бул жакта.
Over the next few lessons, we'll build an HTML5 cat photo web app piece by piece. The H2 element you will be adding in this step will add a level to heading to the web page. Бұл жақта biz азыр cat photo application несін қылған жоқпыз да. Biz азыр challenge тілі жасап кетіп отырмыз. Challenge атқарабыз, теги проект жасайбыз, бүт барын нөлден көргөзүп берилет мен аркылуу. Анан аны секин калган проекттердин да бүтүп барабыз буюрса. And so this element tells the browser about the structure of your website. H1 elements are often used for main headings, while H2 elements are generally used for subheadings. They are also H3, H4, H5, and H6 elements to indicate different levels of subheadings. Эми бул жакта дейт, караңыздар, H1 бар дейт. H1, H2, H3, H4 жана H6га чейин дейт. H1 адатта бул баш сөздү билдирет дейт. Анан ылдыйкы тексттер болуп H2, H3, H4 болуп ылдыйга түшүп кете берет дейт. H1 эң чоңу, H6 эң кичинекейи болуп эсептелинет. Эми дейт, бул жакка кош дейт H2 элементин дейт мынакей. H2 элемент. Анан cat photo app деп жаз дейт. Cat photo app. Жана буну жабышым керек H2-ни. Мынакей. Run тест кылам. Кийинки этап койдум. Дагы бул жакта түшүнчө берип атат, The P element is the preferred element for paragraph text on websites. P is short for paragraph дейт. You can create a paragraph element like this дейт. Эми бул жакта бизге параграф ач дейт. Мисалы, биз буларды көрүп чыктык, Параграф ачып, ичине hello paragraph деп жазып кой дейт. Мынакей, анан буну кайра жап дейт. Кийинки этап койдум, мынакей. Дагы бул жакта көп түшүндүрүп берилет да, эмнени аткарылат. Бул жакта караңыз, веб-разработчики традиционно используют текст lorem ipsum в качестве текста заполнителей. Текст lorem ipsum случайным образом. Бул жакта орус тилине кетет, ойдо да англис тилине кетет. Тилекке каршы кыргыз тилинде жок. Ушуга урматтуу студенттер переводчу колдонуп иштесеңиздер болот, же артынан кайталасаңыздар болот. Азыр кимдир кошулуп атат. Жок, ушул жерде. Сизнат дейт. Эми бул жакта урматтуу студенттер, биз бул жердебиз. Адатта дейт, бул жакта традиционно биз веб-программисттер lorem ipsum колдонушат дейт. Lorem ipsum text is randomly дейт. Бул рандомный текст болуп эсептелинет дейт. Skiro of and Rome деген. Айтып атат, lorem ipsum боюнча түшүнчө берип атат. Аны эмнеси боюнча түшүнчө, анан маани берип атат. Эми параграфтын ичиндеги текстке дейт, параграфтын ичиндеги текстти бул текстке алмаштыр дейт. Мынакей. Кийинки этап койдук. Уже челлендж аткарылып барып атат да. Биздин кийинки этап. Биз буну пока өтөлекпиз. Commenting is a way that you can leave comments for the other developers within your code without affecting the resulting output that is displayed to the end user. Commenting is also convenient way to make code inactive without having to delete it entirely.
Comments in HTML start with deydi. Ушул менен башталат экен, and with a бул менен бүтөт дейт. Бул жакта айтып атат. Комментарий дейт, бул бир жол дейт. Кандай жол? Башка программист you can leave дейт. Мисалы үчүн сен иштеп туруп бул бир проектти иштейсиң дагы, башка проектке өтүп кеттиң дейт. Өтүп кеткениңде дейт, кошум жаңы программист келип сени проектиңди иштеп баштаганда дейт, сен элементтерге комментарий коюп, түшүнчө берип кеткениңде дейт, ал кыйналбай түшүнөт сени кодуңду дейт. Мисалы үчүн кандай? Код жазып атам. H3 тегти ичинде. Бул жактан эле көргөзөйүн. Мисалы үчүн бизде мына жакта about me деген section турат, элемент турат, блок. Ушул жерге комментарий коюп кетип атам. Мынакей көрүп атасыздар. Комментариянын башталышы булундай башталат экен, бүтүшү дал ушундай эле бүтөт экен. Бунун ортосуна сөз жазып коюшум мүмкүн. About me section деп койдум да, мына караңыздар. Мынакей. Ылдыйда дал ушундай эле services section. Бул программист келет дагы about me деген section ушул жерден башталат экен да деп бат эле табат. Андан кийин services section башталыптыр. Сонун. Кийинкисинде дейт, мисалы үчүн бул жакка my projects section деп бул жакка комментарий коюп койсоң, бул жерде my project section башталыптыр деген ой менен ал бул проектке бат эле оңой жол менен кошулуп кетет. Ушуну айтып түшүндүрүп атат. Биз бул комментарияны браузер окубайт. Бул коддо ана турат, бирок браузерде көрүнбөйт. Ушуга биз коддорубузга ар дайым не коюшубуз керек? Комментарий коюп үйрөнүшүбүз керек дейт. Эми бул uncomment дейт. Муну комментариядан чыгарып коюшубуз керек экен. Көрүп атасыздар, Азыр ал комментарияда турат эле, комментариядан чыгарып койдум. Кийинки этапка өтүп атабыз. Ушинтип, урматтуу студенттер, этап биз челленджди аткарып барып атабыз. Акырында ушул челлендж аткарып бүткөнүбүздөн кийин бизге дагы сертификат берет экен. HTML тууралуу, CSS тууралуу биз HTML-ды бүткөндөн кийин дагы өзүбүз жекече практика кылабыз, түшүнүп алгандан кийин кийинки этаптарга өтүп кете беребиз. Дал ушундай эле бул жактагы суроолорду, бул жактагы челленджде берилип аткан суроолорду дагы өзүбүз талкуулап кетебиз. Менин оюмча, урматтуу студенттер, бүгүнкүгө ушул жетерлүү. Акырындан көбөйтүп, сиздер канчалык бэкграунд, түшүнүк, сиздерди канчалык чоңоюп, көбөйүп барган сайын, бул жактан дагы биз эмне кылабыз? Тесттерди же тапшырмаларды көбөйтүп аткарып барганга аракет кылабыз. JS боюнча сертификат, ушуларды тапшырмаларды аткарып бүтсөңүз сертификат берет. Ушул жакта JS боюнча дагы маалымат бар. Ушул жерге чейин жазып көрөбүз. Агай, мен код жазайын десем, FreeCodeCamp'те чыкпай жатат. Сиздикиндей кылып жазайын десем, код жаза турган жери жок. Сонун. Ушуну экраныңызды дагы демонстрация кылыңыз дагы. Ушуну да көргөзүп кетели, калган студенттерге дагы мындай болсун, түшүнүктүү болсун. Ушу менен сабакты бүтүрөбүз. Регистрация кылдыңыз, Сиз эмнеге кеткенсиз? Responsive web design курсту баштагансыз. Артка чыксаңыз. Мен көргөм. Сиздин эле эмеңизди көргөм. Сиз практика кылган ошол теорияны. Караңыз, биз бул жакта эмне башталган да?
Responsive web design kursu башталып кетти. Артқа қайтсаңыз, біз челленджді баштадық. Ылдый түшсеңіз. Ылдыйрақ түшөрүңүз. Дагы ылдый түшөрүңүз. Дагы. Мынакей ушул жакта responsive web design challenge деп турат, Мынакей. Ушул жерден say hello to the element деген, to HTML elements деген жерден баштап челленджди аткарып кете берет экенсиз. 28 тапшырма бар экен. 28 тапшырма бүткөндөн кийин CSS башталат, Көрүп атасызбы? Калган студенттер дагы ушул жакта кирип, мен азыр 5-6 иштеп койдум. Ушул мен иштеген жерге чейин видеодон көрүп аткарып келсеңиздер болот, Кийин калганын аткарып кете беребиз. Мен де коддуга жери жанагы 3-класскан болуп атабызбы? Биринчисиге кирсеңиз көрөбүз азыр. Биринчиге кириңиз. Биринчи тапшырма ылдыйракта турат. Баштаңыз кодду. Say hello деген басыңыз. Мынакей. Мен жанагы болуп. Суроолор барбы, Алсу? Башка суроолор азырынча жок. Азырынча жок. Болуп Албетте. Калгандарда, калган студенттерде суроо барбы? Суроо берсеңиздер, жооп берейин. Суроо жок болсо сабакта. Жасап көрсөк суроолор пайда болот го дейм. Албетте. Ыраазычылык убактыңызды бөлүп өткөнүңүзгө. Сиздерге да чоң рахмат, сабакка катышып. Ушунчалык группада 500-600га жакын адам бар.